Кече жакында билесиңер, унаанын жетекчиси камалган. Права сата беришет экен да, мындай. Система түзүп алыптыр да, экзаменден өттү, окуду, мына деп эле сата берген. 30 жылдан бери ошентип келатабыз. Мен келгенде 10 000 сомго сатчу экен праваны. Анан кийин кысып баштасам 20 000ге көтөрүлүптүр. Дагы кысып койсом 50 000, катуу кысып койсом 80 000ге көтөрүлүптүр. Азыр 80 000ге сатып алганга барып жүрүшөт. 80 000 берейин, берип койчу права деп мына. Анан ошон үчүн унааны өтө катуу көзөмөлгө алып атабыз бүгүнкү күндө. Права сатуу деген болбош керек. Анткени 30 жылдан бери права сатып алгандар азыр авариянын көптүгү ошондон болуп атат бизде. Анан биз таптакыр муну буушубуз керек. Буга бардыгыңар макул болушуңар керек. Азыр мени угуп аткан жаштар болсо да права алам деп турган 16 жаш, 18 жаш, 20, 30 айырмасы жок. Карыган аксакалдар болобу? Унутуш керек дагы, барып туруп окуп, анан правилалардын баарын жакшы жаттап билип, жатка билип туруп алганыңар оң. Анткени биз азыр бул проблеманы мына 30 жылдан бери сатып алып аткандар эми дагы бир 100 жылдан кийин жок болобуз. Азыркы алып аткандар ошо биздин ордубузду 100 жылдан кийин басып, анан тазарат. Көрдүңөрбү, мына биз азыр 5-6 эле келип туруп, муну тазалап ийбейсиңерби, муну оңдоп ийбейсиңерби деп кыйкырып атпайсыңарбы, оппозициялар мисалы. Мону минтип койбойсуңарбы деп. Ал ошо 30 жылдан бери чирип, ирип калган нерсени bir günde, bir жылда кайра гүлдөтүп коюш кыйын. Унааны мисалы биз 50 жыл, 100 жылдан кийин арам оңдойбуз. Мына 100 жылдан кийин анан оңдоп гүлдөтөбүз да. Ошон үчүн өзүңүздөр урматтуу калайык калк ушундай коррупциялык методдорго, сатып алууларга барбагыла.